Не было. Bizde ne olur? Bizde de bir cılız kalktık. Boşa utanlar. Şimdi ilgilik yaparlar yani. Aldınız? Ne olsun? Bayağı bu taksı konuyu zaten nasıl olsa ekmesin ya? Nasıl olsa ekmesin olmadı? Arkadaşlar arkadaşlar. Ne? Bitti. Sonra ne olur? Benim bu konuda sizin ne olur sana? Saçı. Bunu almıyor mu? Hayır. Hayır. Ne? Hayır. Şöyle ne olacak? Üzüm ayırıyor. Ne git? Al böyle var mısın? Ne git? Öyle bana sorma. Ya sen karşı. Ha git kaç ediyor lütfen. Ya. Ha. Bir de koyun oraya. Ha git kaç ediyor. Sen böyle takmayı olur. Aşağı gelip. Çok istiyoruz. Takmayı ne? Aynı zamanda teşvik etse olabilirsin. Ciddi kapatma. Nasıl aslında bir bir şey yapalım. Ne oldu? Güzel oldu. Şey yapalım. Evet. Şimdi ben bakalım. Şimdi sen alttan gelip yemedi. Şöyle var. Aldınız? Ne olsun? Bayağı bu taksı konuyu zaten nasıl olsa ekmesin ya? Nasıl olsa ekmesin olmadı? Arkadaşlar arkadaşlar. Can ve işte bizim var mı? Kitap var mı? Telefon var. Onu canlı edelim. Makalar sonu. Ben ya şoförüm. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы мамлекеттик органдардагы коррупцияга байланыштуу кылмыштарды аныктоо жана бөгөт коюу багытында жүргүзүп жаткан иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин медициналык башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан Ички иштер башкармалыгында кызмат өтөөгө талапкерлерден ылайыктуулугун оң жакка чечип медициналык корутунду бергени үчүн пара алуу фактылары аныкталды. 2020 жылдын 2-ноябрында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте өткөрүлгөн ыкчам тергөө иш-чаранын жыйынтыгында Ички иштер министрлигинин медициналык башкармалыгынын башчысы, аскердик медициналык комиссиянын төрагасы полковник кармалды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө кылмыш иштеринин алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер башкармалыгынын кызматына талапкерлерден, анын ичинде Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция кызматынын жаңы түзүлгөн департаментинен ден соолугунун абал талапка жооп бербегендиктен алардан акча каражаттарын алуу фактылары катталгандыгы аныкталды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 325-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тандоодогу коррупциялык көрүнүштөргө катышкан бардык адамдарды аныктоого багытталган тиешелүү ыкчам тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларын улантты.